урматтуу мекендештер, мына бүгүн бизге давлениядан кан басымдын жогорулаганынан жакшы болдум деп менден бир курс дарыланып кеткен эжекебиз келди. Мындан 3-4 ай мурун алып кеткен. Мына азыр дагы кийинки курска алыңыз деп айтып турам. Бирок ушул азыр бүгүн мен бул жактан сурап, бул жактын жакшы натыйжа көргөнүн угуп, мына мен сиздерге өзүнүн оозунан ушу элге жарыялап коелу деп чечтик. Так, жашыңыз? Жашым 59-да. 59-да. Жашы 59-да. Так, эми айтыңыз, сиз мага келгенде эмне болуп келгенсиз? Менин ич органдарым ооруп, анан өтүмдө ташынып приступ болуп ошентип келгем. Өтүңүздө таш бар. Өтүмдө таш бар. Сиз мага келгенде өтүңүздө таш болгон, ичиңиз көпкөн, вздутие болгон, весиңиз? Весим дагы 75 килограмм. 75. Азыр канчадасыз? Азыр 12 килограмм арттадым. Самат. Так, демек келгенде ушундай даттануу менен келген. Анан бизден бир курс леченияны алды, сүрүк куртту алды, ошо менин умумакилдин методу менен перексти алды. Анан ошо лимфомассаж менен висцераль массаж алдыңыз, Так, сиз бүгүнкү күнгө эмне жакшы нерсени көрдүңүз? Мен давление оорусунан кутулдум деп айтсам болот. Канчага чейин көтөрүлүп эле кан басым? Мен ошо акыркы күндөрү өтүм ооруганда 200га чейин чыгып, скорый чакырып, өтүм дагы ооруп бат-бат скорый чакырып калгам. Ошо кайсы таблетканы ичтиңиз? Сөзсүз давлением көтөрүлчү, кардиомагнил иччүмүн, энолабрел иччүмүн, каптаприлди бат-бат иччүмүн. Ичкенде деле кайра 2 сааттан көтөрүлүп, өтүмдөн приступ болуп ушундай кыйналчумун. Анан сиздерге келгенде ошо өтүмдөн ооруганынан ашказаныма дагы тамактарын сиңире албай, тамакты чалбай калгам да, өтө болуп. Ал сиздерге келип ушу январдын аягында келгем. Ага чейин Ниамет поликлиника, Ниамет деген частный клиникадан 1 ай дары ичкем. Алардын дарысын ичкенде деле ошо вздутиям өтпөй, анан сизге да мурда келейин деп жүрчүм, бирок келе албай жүрдүм да. Анан ошол күн 1 айдан кийин дагы мага кайрадан дагы гастроскопия жасап, дагы аппараттарга түш деди, бирок аякка барбай сизге келсем, сиз аппараттарга түшпөй эле кой, түшпөй эле деп мен канымды текшерип, анан аякка жибербестен өзүңүз дарыладыңыз, бирок мен сизге аябай чоң ыраазычылык билдирем. Сиз мага рахмат. Сиздин сөзүңүздү бөлөйүн. Давленияңыз канчага чейин көтөрүлчү дедиңиз? 200га чейин, 200га чейин көтөрүлчү. Мисалы сиз Тоолу районго барганда, мисалы Нарын жактарга барып калсаңыз, сөзсүз давленияңыз көтөрүлүп кыйналмаксыз, да? Азыр сиз мага айттыңыз, мен кече жакында Нарынга барып келдим, бирок менин давлениям көтөрүлгөн. Дары жакты ичкен жокмун. Бул бир. Экинчиси, сиз дагы ушул нерсени элге айтып койсоңуз, элдер аябай жакшы болот эле да. Сиз бир жолу давлениям 150ге көтөрүлдү, бирок кандай кылып түшүрдүңүз? Мен ошо сизге келип баштаганда 1-күндөн баштап эле дары ичпе дедиңиз. Аябай мындай дары ичпегенге аракет кыл дедиңиз. Мен ошол 29 январда келгем, ошондон баштап эле дары ичпей, акырындап дары ичпей, анан ичегине алдым. Ичегилериме массаж жасап аттым, жанагындай лимфаларыма массаж жасадым, сүлүк алдым, анан перекс алдым 10 күн. Ошо сиз 150ге чыкканда келиниңиз массаж жасады деген. Анан кийин ушу орозонун айында ачка болгондонбу же кандайдыр бир кечки компьютер тиктегендеби мен давлением 150 биринчи жолу болду. Үйгө барып, анан келин текшерип көрүп 150 экенде мен ошо ичегилериме массаж жасап, ичегилериме массаж кылдым. Ичегилериме массаж кылып, неме десем, кадимкидей башым басылып түштүм, өзүм да таң калып, жеңилдей түштүм да. Келинимге айттым, давлением карап көрчү десем, давлением 140га түшүп калды, 140-90 болуп. Анан бир аз тамактангандан кийин кайра карасак, 120га текшерсек, кайра 120га 80. Келиним өзү да таң калып, мен дагы шок деп, ошондой шок болуп калдым. Мен ушу сиздин айтканыңызды элге жеткирейин деп атам да. Мен урматтуу мекендештер дайым айтам да. Мен ошол ичегимдин вздутиясынан мен почкамды кызып атканын өзүм түшүндүм дагы. Менин почечный давлением бар да. Анан ошол именно почка тараптарындагы кишечниктеримди басып, висцеральный массаж кылгандан кийин ошол газ ичегиде туруп турган газ почканын жанында газдар кеткенден кийин почкам жакшы иштеп кеттиби,
азамат. Ошондон анан мен өз түшүнүгүм боюнча ушундай болду. Анан ошол кан айлануу давлениям түшүп, өзүмө келип кадимкидей түшкөнү билди, сезилди. Келинимди айтмай давлениям текшерип көрчү десем, 120-80 өзүңүз анын башыңыз оорубайбы? Башыңыз оорубайбы? Андан кийин скорый чыгат дегенди унутуп, дары ичет дегенди унутуп, иногда погода бузулганда, ар кандай кичине эритип кетсем, өзүм мындай анча жаман сезсем, мен давлениям текшербейм, кишечниктериме эле массаж жасап, анан өзүм жеңилдегенен келип айткан, текшерип көрчү десем, 130 максимум, 90, 130, эң көп көтөрүлсө 140, анда 210, 200 чейин чыкты. Мен абдан бүгүн мага келип, ушундай мен кайра келди, менин канымды кайра көрүп коюңузчу, мурунку кан менен салыштыралы келгенден кийин экөөбүз азыр бир аз сүйлөшүп отуруп, мен угуп, мына жакшы болгон натыйжаны угуп, мен абдан өзүм сүйүндүм да. Ар бир биздин жараныбыз ушундай жасаса, оорудан кетмек да. Мен мага дайым суроо беришет да, эже менин давлениям көтөрүп кетти, эмне кылайын деп. Мен ичегин айда. Ичиң айда десем, берип канча жумуш ичим айдасам эле жакшы болуп калам деген суроо мынакей. Мисал мына ичегилер көп турганда, артта турган қан тамыр, жол қан тамырда кыспат, бөлүнтү да кысып калып адам давлениясы чыгат. Мен ошон үчүн айтам, ичеңизди каптырмайм, айдасыз десем эле баары таң кала берет да. Көрдүңүзбү? Давление деген сөз мен айтам, кыргыздар абдан жакшы айткан, ичиң таза болсун деп. Мына биздин эжекебиз ичин эле тазалап, ичин эле массаж жасайлы. Мен айткан мистера массаж жасаган өзүм шок болдум деп отурат. Көрдүңүздөрбү, урматтуу мекендештер? Сиздер ар бир оорудан жакшы болгон дей турган болсоңор, курсакты кармаңыздар. Мынакей бир мисал. Эми бул жерде мен эжекенин минусун айтып коеюн. Эжекеге мен 4 көнүгүү айткам. 4 көнүгүү айткам. Курсакты кармайсыз. Тиги ар бир тамак ичкенде өттү түртөсүз. Курсак менен дем алып, жана лимфа массажы. Эжекем үчөө жасаган эмес. Мына бирөөнү эле жасап, бир эле давлениядан результатты алган. Мен азыр кээде стресс болуп калам деп атат да, жок, стресс болгон лимфаны жасап айтат. Өзү айттым, оюна алды мен жасап атам. Башка нерсе жасадыңыз? Бир айда жасадым. Анан жасап койдум. Мен ошон үчүн 4 көнүгүүнү күнүмдүк көнүгүү деп койгом да. Ушу 4 көнүгүүнү 365 күн жасашыңыз керек. Эжеке 4 көнүгүүнү бирөөнү эле жасап, кандай результат алып отурат. Анан дагы бир экинчи жакшысы 12 килограмм арыктаган. Мына баары таң калып, абдан бурун болуп калдым деп сизге жакшы комплименттерди айтып атат. Эми мен азыр дагы эмнеге келдим? Билесизби, мен ошон үчүн айтам да, бизде адамдар жакшы болуп калса эле келбей коет да. Мына сиз бирок келдиңиздер, мен бир аз стрессимдер. Стресс бул уже лимфаны жасабаганыңыздар. Бирок сиз жакшы келген, сизге дагы бир курс ичейин жасашым керек. Урматтуу мекендештер, адам бирде жолу келип эле барлык оорудан кутулуп калат деген туура эмес. Бир эле давление менен эле кесип тастады. Еще дагы мен канын көрдүм. Канында дагы өзгөрүү жүрөт. Өзгөрүү анча аз эле өзгөрүү болгондо, көп өзгөрүү болгон эмес. Демек биз азыр мен дагы кайра задача бердим. Тиги бездерге массажы жасайсыз. Курсак менен дем алганды унутпайсыз. Ар бир тамак ичердин астында өттү түртөсүз. Мына ушу 3 көнүгүүгө өзүңүздүн жасап жүргөн ичиңизге. Мен эсимде бар, 2 литрлик баклажка комду көтөрүп келип атып бүгүн эсимде бар. Көрсөтпеңиздер. Мына 2 литр баклажка кум салган экен, ал 5 кило болуп калды. Ошону көтөрүп келип, мага бергенде мен колум мындайга түшүп түшкөн. Бир эле нерсени жасап да, урматтуу мекендештер, дагы үчөө сөз кошосуз. Анан мен сизге мына сиздин пока туздарыңыз кете элек. Туз организмде пайда болуп калган, мен көргөн анализден пайда болуп калган туз, пайда болуп калган холестериндер, анан ичинде жүргөн микроорганизмдерди жок кылыш үчүн дагы бир курска келесиз. Мен давлениям түшкөнгө эле сүйүнүп, ошого сүйүнүп жүрөт. Мен уже жакшы болдум. Давлениямдан арылдым деп эле жана немени бир айдай жасап туруп анан таштап койдум да, немелерди. Анан кичине башым ооруганып баратса, погода бузулганда ичти кармап, анан ичтимди кармай коем. Жакшы болуп коем, баягы давлениям өтүп кетет.
өтүндөн да плюс болбой калды, мага все хорошо деп жакшы болуп калдым. Бир айдан кийин, 2 айдан кийин келген мага. Бул жерим ооруп атат го, мен өтүм, ирип кетпедиби деп. Мен айткам, жок, сиз эч андай кыжаат болбоңуз. Өт биринчиден ирибей. Анан катуу басып айтам, мен жарып алсамбы, ташым бар деп. Жок, андай да болбойт. Биз Кудай таалам көрдүңүзбү, кабырганын ичине жайгашып койгон өткүчү. Адам ал жака жете албайт. Биз ошо өткө чейин эле түртөбүз, биз өткө баары жете албайбыз. Ошон үчүн ташым жарылып кетет деп да коркпоңуз. Мына ошо мен айткан күнүмдүк эрежени күнүгө жасаш керек. Эми азыр эжеке дагы эмне кыласыз? Дагы эле баягы лимфомассажды аласыз, сүрөк куртту аласыз, пневмопатия менен колдонобуз, тамакты жөндөйсүз, сууну ичкенди токтотпойсуз. Мына эми дагы азыр менен бир курс лечение аласыз. Дагы 3 айдан кийин келсеңиз, ошондо сиздин анализиңиз өзгөрүп болот. Азыр анализде аз эле өзгөрүп болгон. Анализде шашылышат да. Мен давлением жакшы болгон менен таштап койдум да. Баардык Кыргызстан ушундай, баардык Кыргыз ушундай, билбейсиз эмесин. Кыргыздар жакшы болсо эле болду, келбей коет. Бирок аны аягына чейин чыгып, сиз азыр туздарыңыз, тиги сизде жүргөн микроорганизм азайбай атпайбы? Биз аларды азайтып койсок, ар бир клеткалар жакшы канала баштайт да. Анан кийин адам көпкө жашайт. Көпкө жашоо деген сөз, урматтуу мекендештер, көпкө жашайт деген сөз биздин ар бир клеткабыз таза кан алып, жакшы кан барса көпкө жашайбыз. Анан кийин аны ошо клеткага кетип аткан кандын ичинде туз жүрсө, ошонун ичинде холестерин жүрсө, ошо кан кетип аткан кандын ичинде микроб жүрсө, ал клетка ооруп калат да. Сиз азыр бир эле давление түшүрдүңүз, али дагы сиз менен дагы бир 2 курс биз иштешибиз керек. Абдан жакшы. Азаматсыз чоң кубанычтамын. Ишиңиз ийгилик, аябай таанаган көргөн билгендеримдин баарына чындап эле чын жүрөгүмдөн айтып атам. Анткени давлениядан аябай страдать эттим, өтүмдөн, после немеден кийин 50дөн ашкандан кийин аял кишинин өтү, анан ден соолугу ушундай изменение болот экен да өзгөрөт. Анан ушуну давлениядан кутулганыма аябай сүйүнүп элем. Аябай ыраазычылык билдирем. Канча тааныштарыма айтып атам. Ой, ушундай ичиңерге массаж жасай бергилечи, ушундан эле болот экенбиз деп. Анан сиздин ушул методуңуз мага аябай жакты. Ошон үчүн да кайра калганда ден соолугум чыңдайын деп келдим. Кудай буюрса, жакшы абдан сонун өзүмдү жеңил да сезип атам. Кудайым сизге күч кубат, ден соолук, ишиңизге ийгилик. Мындан дагы көп нерсе биз изденип, кыргыз элинин ден соолугун чыңдай бериңиз, кыргыз элинин киригин жарай бериңиз. Рахмат сиздин эмеңизге. Дагы да болсо сизге эрк каалайм, үч методду колдонуңуз. Урматтуу мекендештер, мынакей, эгерде биздин эжекеге окшоп силер ушу мен айткан нерсени жасасаңыздар, андай сиздерде натыйжа болот. Саламатта.